Ассаламу алейкум достор. Нисахар долбоору Умар Даданов. Биз Москва шаарындабыз. Достор, бизде Бишкектен деген олар жерде түшөрөт го. А бул болсо бул жерде сатылат экен да. Это каштан, да, сказали, да? А сколько стоит? 450. Эң чоң базарлардын бири Садовод деген базар бар экен. Ошону сиздерге көрсөтүп берейин деп чечтик. Бул базардын аянкы туугандар. Элестетиңиздер, 20 гектар экен. Башкача экен, да? Биринчи жолу көрүп атам туугандар крапты. Это за килограмм продаете, да? 4000 килограмм дейт достор. 4000 рубль экен, да? Азыр сиздерге ичин көрсөтүп беребиз. Кандай базар экенин. Ушундай өскө жабык. Сонун базар экен достор. Кыргызстандын экономикасына бая таасир этчү базар экен да булчу. Сачу мала дорустар жакшы. На жайында летом лен туйкалар болот. Жана шымы менен. Особенно кышында Дубайга көп турашат. Москвич болуп. Көздү жумуп эле садыкты таба турам болуп калдык го Москваны. Шүгүр. Бул базардыкы өзүлөрү атайын ушундай автобус, бесплатный автобус коюп турат экен. Элестетиңиздер, бекер. Биздин ошол Дордой базарга дагы негизи Бишкектин мэриясына сиздерге сунуштар ушундай бесплатный автобус кылып койсоңуздар болот да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор. Нисахар долбоору Умар Даданов. Биз Москва шаарындабыз. Бүгүн Москва шаарына келип, андан кийин туугандар биздин өзүбүздүн чыгарып аткан биздин чыгарылыштардан эле выпусктардан көрүп атсаңыздар керек. Биз жанагы базарларды көрсөтөбүз. Ошол эле Дордой базары, Ош базар. Анан Москвага келгендиктен бул жерден эң чоң базарлардын бири Садовод деген базар бар экен. Ошону сиздерге көрсөтүп берейин деп чечтик. Бул базардын аянкы туугандар. Элестетиңиздер, 20 гектар экен. Анан парковкалары да аябай жакшы экен да. Буюрса биздин жанагы Ош базарга барган видеолорубузду көрүп атсаңыздар керек. Жанагындай башаламан сода сатык, стихийная торговля деп коет. Андай эч нерсе жок экен достор. Тигил жакта эле жанагы азыр кыш болгондуктан жана машиналарга не деп койчу эле, жана незамерзайкалар сатып атышыптыр машиналарга. Ошолор эле экен, башка көргөн жокмун да, чынымды айтсам. Ошол достор. Анан бул жерде биздин мекендештер дагы иштешет экен, кыргыздар. Азыр Кыргызстан менен Россия өлкөсүнүн ортосундагы бая экономикага налог боюнча ошол Кыргызстанда, например, кийим кечени, ошол эле фрукты, жер жемиштерди бүт бардыгын ошол базарга алып келип сатышат экен достор. Азыр сиздерге чалдырып беребиз ошол базардын ичин. Деги эле мен өзүмө деле кызык болуп атат, биринчи жолу келдим да туугандар. Азыр көрсөтүп беребиз. Так, бул жагынан кирет кылып келебиз да. Ушундай достор, анан бул жердин бул парковкасы да сонун экен да. Абдан чоң экен. Көрсөтүп койсоң мындайына. Достор, ушундай биз теге вещевой рядка келдик. Бул жерде 9-ряд дейт. Ар жагынан киргенде эле азыр сиздерге ичин көрсөтүп беребиз. Кандай базар экенин, бул жерден тигил кийимдерди сатат экен. Биздин базарлардын биринде эле, биздикинде эле да бул жер. Ушундай үстү жабык, сонун базар экен достор. Көрсөтүп койчу. Ар жагында көрсөтүп койсоң, тигил жакта да. Биздин туугандар, биздин Дордойдой эле экен, бирок аябай жылуу, жакшы экен да. Достор, анан бул баягы Россиян саат боюнча азыр 4:41 болду. 4:41-де дагы карасаңыздар, бул жерде элдер көп экен да. Бирок эшикте саат 4-төн баштап эле караңгы кире баштайт экен. Анан эл аябай көп экен да бул жерде. Баягы рабочийлер мындай ачык убакыттардан карасак, бул жерден 10 миңден ашык адам иштейт экен. Элестетиңиздер, 10 миңден ашык. Бул базарды айланып жүрүп жанагы гүлдөр саткан жерге келдик. Искусственный гүлдөр экен.
Туугандар негизи мага деле кызык болду да булардын базарынчы жаңы эле айтып кеткендегидей. Анан Кыргызстандын экономикасына баягы таасир этчү базар экен да булчу. Тигил жактан кийим саткандардын баардыгынан сурап келдик. Баягы кыргызский пошивти бул орустар жакшы көрүшөт экен туугандар. Достор, биз базардан кийим-кече жактан келдик. Келип туруп анан бул тарабынан чыктык. Биягында да момундай парковкаларына таң калдым да, чынымды айтсамчы, парковкалары аябай жакшы экен. Кыш болгондуктан мүмкүн бат эле кеч кирип кетти биз бул жака келгиче. Метрого түшкөндү үйрөндүм, достор. Анан баягы веткаларды үйрөндүм. Мени Москвадан көрүп аткан мекендештериңиз болсо, комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Ошол азыр бул базарды кыдырып көрүп жүрөбүз. Азыр бул жактан экинчи этажга чыгып көрөлү. Туугандар, мындай басып келсек, мунун ичин баары уже базардын ичи, анан парковка экен да. Анан атайын ушундай тамеки чекчүү жайлар бар экен. Ар жак машина келет, берек болсун. Анан атайын тамеки чекчүү жайлар бар экен. Биздин дагы баягы мэриябызга бир сунуш да, ушундай базарларыбызда баягы чылым чеккен адамдар болсо ушинтип атайын месталарды орнотуп койсо болот экен, достор. Азыр ушинтип кетип бараттыр эле, кирип кетет экенбиз. Аябай чоң экен, абдан чоң экен бул базардын ичи. Жанагы айтып кеткендегидей эле 20 гектар экен да. 20 гектар. Биягы уже торговый центр сыяктуу болуп кетет экен да. Бүт бар да бар экен да. Каракой кадимкидей эле торговый центр экен. Ушул базар да, достор. Үшкөт мына. Достор, бул жерден өтүп барат производство Кыргызстан дегенди окуп калдык, достор. Анан бул жактагылар деген кыргызский пошив деп бизден чыккан баягы кийим-кечени, ошол текстиль, бүт бардыгын тет аябай жакшы көрүшөт экен, сыңып сетилет экен да, туугандар. Тартып койсоң, жакыныраак. Достор, бул жерден өзүбүздүн пошив баягы жолуктар, кыргыз калпактарын, ошолордун баардыгын сатышат экен да. Караңыздар. Биздин өзүбүздүн өндүрүш Россияда ушинтип сатылат экен. Достор, анан бул жерде ряд Г-га келип калдык. Кыргыз эжекебиз менен учурашып бул жерде туруп калдык. Анан кыргызский пошив экен да бул жер. Өзүбүздүн баягы өндүрүштү сатат экенсиздер да. Жумуш кандай болот негизи? Жумуш негизи болуп атат. Дагы шүгүр, особенно өзүбүздүн фаршып, өзүбүз тигебиз. Орустар жакшы алат биздин товарды. Кыргыздардыкы деп, фаршып каяктыкы десе, өзүбүздүкү десе. Жана ошон үчүн жазып коюп аткан турбайбы, кыргызский пошив деп. Фаршып деп, ошентип жакшы алат. Анан жакшы. Издешет экен, Издешет, ну биз мисалы үчүн өзүбүз тиккен товар. Полный өзүбүздүн фаршыптарыбыз алар. Ушулар мисалы үчүн могу орустар жакшы алып келет. Жайында летом лен двойкалар болот, жана шымы менен. Особенно кышында Дубайга көп сурашат. Ичкериден складтан алып чыгып беребиз. Жакшы. Баягы кытайлардыкын эмес, кыргыздардыкын издешет экен да. Бир эле бул орустар эмес, молор дагы биздикинен алып келишет. Бардыгы бизден бара алышат. Бардыгы барып өзүбүздөн алып келишет. Себеби биздин Швейцарияда тиккенибизди жакшы макташат. Мисалы үчүн бул соседтерибиз дагы бардыгы биздин фаршып. Бардыгы биздин фаршыптарды алып келип, чем азыр Турцияга караганда өзүбүздүкү жакшы болот. Өзүбүздүн бийлиги немелерибиз полный жакшы болот. Канча жылдан бери иштейсиз? Меники 2020-дан бери. Ошол точкада 2020-дан бери иштейбиз. А вообще целом Россияга качан келдиңиздер? 10 жыл болуп калды го. 10 жыл? 10 жыл болуп калды. Базарга чыкканыбызга ошо. Буюн калтырсыздар баягы, уже москвич болуп калган. Көздү жумуп эле садотто таба турган болуп калдык го, Москваны. Шүгүр. Биз да ошо метрого отуруп, метродон автобуска отуруп, анан ошентип келдик. Автобус бесплатный экен, Садотко бесплатный. Типа бул еврейлер өздөрү койгон да. Келип кеткен. Базардын жанагы администрациясы атайын маршрут жүргүзөт, автобус жүргүзөт. Булар өздөрү ошону коюшкан, бесплатный автобус кылып турупчу. Аны билбегендер көп.
О, биз да жаңы эле отуруп алып сколько стоит десек, бесплатно. Бесплатно, бекер автобустар бар, эмелер бар, Кудайга шүгүр. Биринчи этажда өзүбүзгүлөр бар. Бул жердегилер азыр бизгилерди ачып алып кетишти. Кыргыздар бирок көбүбүз эле кеттик. Өзүбүздү биякта өндүрүштөр азыр Viber'сиз болуп атпайбы? Ошо Viber'сиз сатып атат. Viber'сиз өзүбүздүн барышыбыз. Мен дагы бир жакын досум бар. Полный кылды дагы Viber'ске өзүбүздүн фарш менен чыгып кетти. Ошо бул жака эме кылбай Viber'ске иштеп чыгып кетти да. Чем эме караганда өз фарш менен Кыргызстандын эмеси менен жакшы болот. Ал Viber'стен мисалы телефон менен заказ кылып койшот. Болду, өзүнүн клиенттерине ошентип сатып. Башыңызды оорутпайсыз. Эртең менен келип клиент келбейт, ой дебейсиз. Туп Viber'с менен иштейт. Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн фаршы сонун болот. Жакшы. Ошону сурап коелу дегенбиз сиздерде. Бияктан тигил. Куш келипсиз Москвага. Ооба, рахмат. Сиздин атыңыз ким? Меники Айпери. Айпери же. Ушул рядкенде Г30. Корпус А 230А. Ошондой туугандар Москвадан экендерсиздер, келип туруңуз ушул жерге. Келип туруңуздар. Ошол. Чоң рахмат. Макул келип туруңуздар. Ошондой достор, Москва шаарында ушинтип баягы өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн өндүрүштү алып келип ушинтип иштеп жатканы биз үчүн сыймык. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Сор бизде Бишкектен деген болар жерде түшөрөт го. Бул болсо бул жерде сатылат экен да. Это каштан, да, сказали, да? А сколько стоит? 450. 450. А это как кушать? Это для, как называется, плов готовый. Плов Для готовят, да, что ли? азербайджанский плов. Да? У нас это валяется вообще. Ну да, кого-то. В Бишкеке. Бывает В дикий. Бишкеке, в Кыргызстане. И еще домашний. Это и специально выращивают, да? Ушундай достор, плов кошуп жеткен. Биз деген азыр овощной, баягы овощи фрукты саткан базарына келдик. Мындай ряд болуп бөлүнгөн экен. Анан бул жагы ушундай экен. Ар жагына барсак деген уже жанагындай торговый центр сыяктуу болуп кетет экен да, достор. Анан бул жагында ошол эле бул тарабы деле ошондой экен. Кыргыздын баягы биздин ошол эле жүзүм, арбуз, болгон нерсебиздин баары, помидор бизден алып келип, атайын экспорт кылып, анан сатышат экен ошол Москванын базарында. Анан келатып бул жерде могу крабтарды көрүп калдык. Карасаңыздар. Башкача экен да. Биринчи жолу көрүп атам туугандар крабты. Жакыныраак тартып көрсөтсүң. Бул базарда эмнени кааласаң ошонун баардыгы бар экен туугандар. Садовойдобуз да. Бул жагында экен да крабтар. Это за килограмм продаете, да? А крабы сколько? Сколько рублей? 4000? 4000 килограмм дейт достор. 4000 рубль экен да. Ошондо биздин акча менен где-то 4300 сомдо ошонто кереги да. Элестетиңиздер. Азыр мен тартып көрсөтүп коеюн сиздерге. Караңыздар. Бул жакта вьетнамецтерби, кытайларбы ошол экен, бул жакта балык. Талган нерсенин баары бар экен. Караңыздар. Ушул эле таң калып атам, биринчи жолу көрүп атам жакындан туугандар. Нитиркеген келет экен да, достор. Баягы биздин баягы деп бизге дал келбейт да кыргыздаргачы достор. Карасаңыздар муну. Так, мен крабтап адашып атсам керек туугандар. Адашып атсам комментарийге жаза кетиңиздер, билгендер болсо. Бул тарабында да көрсөтүп койсоң. Карачы.
тиги жылдый жактагы. Караңыздар достор. Жанагы бизде Кекеев деген повар бар го. Ошо менен чогуу ушундайлар жасаганбыз бир жолу. Кызыл болуп коруп достор. Бирок бир чубак ажынын айтканын уктум элем, неме адал болот деп сууда жашаганда. Комментарийге жаза кетсеңиздер болот достор. Карагылчы тугандар. Кандай чоң балыктар экен. А это за килограмм сколько стоит? А, это не ваш? За килограмм сколько? 500? 500 рублей, да? Это сом? Аму? Аму? Сом был? А, сом был. Достор ушундай. А, вот. Он сюда жанагы сом, да? Сом это же, да, я узнал. 250 рублей за килограмм. За килограмм ушундай экен достор. Ол өзү деле өлөйүнө калыптыр. Тегири сом. Ошо вьетнамецтер экен достор булар. Уже баягы различать этип калдык биз Кыргызстандан кухнялар тапып жүргөндө кытайлар менен вьетнамецтерди. Так, достор, видеонун аягында кошо кетейин деп чечтим да. Бул жерден деген бул базардын өзүнүн бесплатный автобустары бар экен да. Анан карасаңыздар, метро Котельники дейт. Бул жагында Кашыровская шоссе дейт. Ошентип бөлүнүп турат экен да. Анан бул базардыкы өзүлөрү атайын ушундай автобус, бесплатный автобус коюп турат экен. Элестетиңиздер, бекер. Биздин ошол Дордой базарга дагы негизи Бишкектин мэриясына сиздерге сунуштта ушундай бесплатный автобус кылып койсоңуздар болот да. Сон ушул жерге келет экен, жанагы элдер ушул жерге чогулуп турат экен да. Бесплатный автобус келгенде ошого отуруп алып, анан кетишет экен. Мындай круг менен кылышат экен да. Ар бирөөтөн ар жагында электробус турат. Көрсөтсөң, булардын өзүнүн вокзалы бар экен да. Тугандар. Элестетиңиздер, базардын өзүнүн ушинтип бизде жанагы Дордойдон маршрутка таксилер турат го, ошол жерге, например, бесплатный автобус келгенде эле да. Ошол бекер экен достор. Ушундай достор, сиздерге Садовод деген базарды чагылдырып бердик. Ичинен өзүбүздүн мекендештерибиз менен баарлашканга аракет кылдык. Тугандар, бизде дагы жаңы базарлар салынып жатат. Анан биздин базарларыбыз дагы ушундан дагы жакшы болсо экен деген ойдобуз. Элестетиңиздер, бул 20 гектардан ашыгыраак экен аянтычы. Анан бул жерде иштеген биздин мекендештерибиз Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын кандай десем бир ортодогу бир биздин өндүрүштү алып келип ушул орустарга сатат экен тугандар. Пашевти да билдик, биздин пашевти жакшы көрүшөт экен орустар. Атайын кыргыз пашев деп барып издеп барып алышат экен тугандар. Ошол достор, биз Россия шаарындабыз, Москвадабыз, Нисахар долбоору Умар Даданов. Ушул видео менен бири-бириңиздерге бөлүшүп койсоңуздар, бизге болгон салымыңыздар болмокчу. Жана комментарий жаза кетиңиздер тугандар.